2022 жылдын 6 майынан тартып 3 күнгө созулган Түркия өлкөсүнүн Адана шаарында Сөгүттөн Сарычамга көңүл көпүрөсү аттуу 18 эл аралык Чукурова түрктөктүү көчмөндөр маданиятынын фестивалы болуп өттү. Түркия аймагында жашаган көчмөн улуттар өздөрүнүн маданиятын көрсөтүү үчүн катышышты. Фестиваль дүйнөлүк түрктөктүү көчмөндөр уюму тарабынан уюштурулуп, анын ичинде кыргыздар Түрксой уюмунун колдоосу менен Анталия шаарынан Периза Асаналиева баштаган айымдар кому да чакырылган. Мына ушундай чоң фестивалга катышып атканыбызга биз өтө сыймыктанып турабыз. Себеби бул жерде биз өзүбүздүн мамлекетибизди, байрагыбызды желбиретип аткан учурубуз. Анталия шаарындагы биздин мекендештерибиз менен 25 киши болуп келдик. Ушундай мүмкүнчүлүктү бизге түзүп берген Түрксой уюмуна чоң рахмат айтабыз. Ошондой эле бул Адана шаарына келгенде бизди жылуу, жакшы маанайда тосуп алган Сарычам мэриясынын жетекчилигине, ошол жактын бардык кызматкерлерине терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул фестиваль 18 эл аралык фестиваль болуп жатат. Биз мындай фестивалга 5-чи жолу катышып атабыз. Ар бир жыл ар башкача өтөт, өтө мыкты деңгээлде. Фестиваль үчүн келдик, аябай сонун маанайда өтүп атат. Азыр парадка даярданып атабыз. Азыр парадтан Кудай буйрса кыргыздын желегин желбиретип өтөбүз. Şu Adana шаарында адамдар аябай ысык мамилеси менен биз аябай тосуп, мейман кылып атышат. Фестивалдын биринчи күнүндө коноктор Ататүрк Сейил багында жолугушуп, гүл чамбар коюшуп, мечетке барышып, көчмөн улуттардын ата-бабаларына багыштап Куран окушту. Андан соң Юрегир муниципалитетинин маданият борборунда Түркиянын гимни жаңырып, фестиваль тууралуу жалпы маалымат берилди. Söğüt'ten Sarıçam'a gönül köprüsü olan 18. Çukurova Yörük Türkmen şölenini tıpkı Söğüt'te ecdadımız Ertuğrul Gazi dedemizin ziyaret ediyoruz. Akabinde panel. Çünkü ilim, bilim çok önemli. İlim ve bilim olmadıktan sonra hiçbir kültürün ayakta kalma şansı yok. Çukurova Yörük Türkmen şöleninin bu yılki teması Söğüt'ten Sarıçam'a gönül köprüleri. Hakikaten biz hep söylüyoruz, insanların gönüllerinde yer edinmek, gönül köprüleri kurmak bence hayatımızın hülasası. Ошондой эле Чукурова университетинин профессор доктору Дүн Мырза бүгүнкү түрктөктүү көчмөндөрдүн маданияты аттуу доклад окуду. Концерттик программа уланып, соңунда уюштуруучулар конокторго сый тамактарын беришти. Фестивалдын экинчи күнүндө Адана шаарынын Чукурова районунан, Сарычам районуна карай өлкөнүн булуң бурчунан келген түрктөктүү улуттар 8 чакырымдай жерге жөө жүрүшкө чыгышты. Алардын ичинде Измир шаарынан келген Вейсел Айхан. Биз жаштар ата-бабаларыбыздын бизге калтырган улуттук кийимдерин, маданиятын унутта калтырбай колго алып жүрөбүз деди. İzmir Torbalı Ayrancı'dan Yörük Zeybek ekibi olarak bugün Adana Sarıçam Yörük Festivali'ne katıldık. Ve burada da uluslararası olduğu için Kırgız kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, dostlarımızla görüştük, kaynaştık. Biz de bu kültürümüzü yaşatmak için, efelerimizin neslini gelecek nesillere aktarabilmek için biz de arkadaşlar olarak, gençler olarak bu kültüre gönül vermiş bir insan olarak, grup olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla inşallah daha iyisini de yapacağız, daha ileriye de götürmeyi nasip ediyoruz. Жөө жүрүштөн соң Кожо Ахмет Ясавинин музей үйүндө көчмөндөр конок болушуп, концерттик программа оттон өтүп, жана башка оюндарды ойноп, улуттук тамактардан даам татышты. Фестивалдын 3-чү күнүндө көчмөндөр токоюнда чоң программадагы майрам уюштурулду. Көчмөн улуттардын өкүлдөрү өздөрүнүн маданиятын, улуттук оюндарын жана тамак аштарын, ошондой эле майрамдык ыр-би программасын көрсөтүштү. Биз сиздердин араңызда болмактан çok mutluyuz. Bizi bu güzel festivale davet ettiği için Sarıçam Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Bey'e çok teşekkür ederiz. Belediye Başkanı Bilal Bey'e de çok teşekkür ederiz. Kırgızistan adından çok selam getirdik. Küçük bir hediyemiz var. Hediye vermek istedik. Değerli misafir, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Başkan Bey'imizin, Bilal Bey'in çok selamları var. Birazdan son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve bakanlarımızla birlikte burada olacaklar. Biz de Sarıçam'dan, Adana'dan, Türkiye'den tüm Kırgızistan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiler, şeref verdiler. Teşekkür ederiz. Hemen hediyemizi takdim edelim. Görüntüyü alacak olan
Кожо Ахмет Ясави Федерациясынын президенти жана Дүйнөлүк түрктектүү көчмөндөр уюмунун президенти, Сарыча муниципалдык башкармалыгынын жетекчисинин жардамчысы Исмаил Демирдүзен фестивалга катышып жаткан кыргыздарга ыраазычылыгын билдирди. Toyumuz Türk dünyasının katılımıyla gerçekleşti. 3 gündür bir aradayız. Bugün şenliğimiz, toyumuz sona eriyor. Adana'dan, Çukurova'dan, Tanrı Dağları'na Manas destanıyla büyümüş kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Kalbimizin bir parçası Aladağ'da, Tanrı Dağları'nda, bir parçası da Toroslar'da Kırgız kardeşlerimizi seviyoruz. Gelecek yıllarda da Kırgızistanlı kardeşlerimizi Adana'ya Yörük Türkmen Şöleni'ne bekliyoruz. Çok güzel. Tabii bu etkinlikler kardeşliğin artması, çoğalması noktasında yapılan etkinlikler. Kırgız kardeşlerimizle kültürlerini, Kırgız destanında aldıkları kültürlerini bize aktardılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz kardeşlerimize. Көчмөндөрдүн тарыхын кийинки муундарга жеткирүү бул фестивалдын негизги максаттарынын бири болгондуктан жаштарды көбүрөөк чакырып келишет. Алания шаарында университетте окуган кыргыз студент жигит кыздар, окуучу кыздар да катышышкан. Кыргызстан желегин бийик көтөрүүгө аракет кылып, Кыргызстандын атын чыгарып жүрөбүз. Көптөгөн элдер келип, кайсыл жактан болосуң деп, Кыргызстандын желегин өйдө көтөрүп, кыргызмын деп чын жүрөктөн жооп берип аттым. Мен бул жака практикага келген болчумун. 3 күндөн бери абдан сонун болуп жатат. Мен өзүм деген Алания шаарында университетте окуймун. Бул жака кыздар менен чогуу келдик. Абдан мандай жакшы. Алания шаарында Аладдин Кейкубат атындагы университетинде 2-чи курста окуйм. Мен бул жакта Анталияда окуйм. 7-чи класс орто окулда окуйм. Кыргыз дегенде өзүмдү сыймыктанам. Кыргыз болгон үчүн Кыргызстанга салам айтабыз. Кыргызстанга салам айтабыз. Түркиянын Ван аймагында төрөлүп өскөн учурда Анталияда жашаган Калык мырзага кыргыздын улуттук кийимдери, ак калпагы жана чепкени көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Түбүбүз бир болгон үчүн түрктөр менен азыр аябай солуңкурап сүрөткө түшкөндөр, сурагандар, сүйлөшкөндөр, таанышкандар болуп атат. Кудай буйрса ошол кыргыздын жүзүн ошо түрк элинин алдында жашнакай кылып көрсөтүүнүн милдетин алып келдик. Бүгүн да ошол Адана шаарына фестивалга өзүмдүн атайын 2 өрүм менен келдим. Кыргызча жана түркчө абдан жакшы сонун кабыл алышты. Аябай сонун. Ушу мен Алайнадан 2 студент кызды алып келдим бийче. Уюштуруучулардын арасында фестивалга катышып жаткан кыргыз мекендештерге өзгөчө көңүл буруп, көмөк көрсөтүп жүргөн Тулей Айым өзүнүн ыраазычылыгын bildirdi. Merhaba, ben Tülay Kümben. Yörük Türkmen Dernek Başkan Yardımcısıyım. Biz Kırgızistan kardeşlerimizin gelmesinden çok memnunuz. Neşelendik, bir olduk, birlik olduk. Biz 2 devlet, bir bayrağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Анталия шаарынан барган кыргыз мекендештеринин арасында таланттуу айымдар өздөрүнүн концерттик программалары менен катышышты. Алардын жөө жүрүштөгү акчолуктары, улуттук кийимдери башка көчмөн улуттардын көңүлүн бурду. Мадина Жапарова, Гүлдестек Капарова, Супара каналы, Түркия өлкөсү, Адана шаары, 8 май 2022.